Кайрымдыбол коомдук кайрымдуулук фонду бул жолу Ош облусунун Учкун айылына барып, тубаса сколиоз менен жабыркап келген 21 жаштагы Анара тууралуу маалымат алып келди. Алгач көрүлгөндө бул оору Анарадан байкалган эмес. Бирок басып баштагандан тартып моюн сөөгү кыйшайып, тубаса сколиоз деп доктурлар жыйынтык чыгарышкан. Бул сколиоздон сакайуу үчүн кыйшайган бел умурткасын түздөө үчүн чет өлкөдө кымбат баадагы операция кылдыруу керек. Өздөрүнүн мынча каражат жок болгондуктан биздин фонд аркылуу Анара кайрымдуу элге кайрылып жардам суроодо. Биринчи операцияга чейин жакшынакай эле мектепке барып окуп, үйгө келип бир туугандарым карап жакшы эле жүрчүмүн. Анан басканда чарчап калат элем мурда. Көп баса албайт элем ошондо дагы. Анан после операция андан кийин вообще көп баса албай калдым да. Мектепке дагы дистанционно окуп калдым, үйдөн онлайн. Анан ооруган ушул чыгып турган сөөгү эле ачышып талый берет да, көп баса албай калгам. Мектепке барганда сумка асынып оор болот эле, чоң сумка. Мен бир тууган менен чогуу барат элек да. Ошо көтөрүшүп алат эле кээде. Мектепке барганда мындай жемалып барып окуйт элем. Анан биздин мектеп дагы Ошто чоң болгон үчүн мектепке жеткичекте жемалып барып кирип окуйт элем. Анан кийин физкультурадан мага агайлар неме коюп берет эле. 5 коюп кое берет эле. Неме кылганда, ойногон, чуркаганда, секиргенде катышпай эле туруп турат элем мен. Мен менен кошо классташтарым да бир жерге туруп, мен менен кошо отуруп турушат эле. Неме кылып ойногондо. Анан өзүм ойнала турган нерсени ойнойт элем мектепте дагы. Чуркаганда калып калат элем досторуман. Кээрки кичинекей балдар түшүнбөйт да. Анан көрүп кээде шылдыңдап турушат эле. Бирок мектепте классташтарым түшүнөт эле, менин колдоп эле жанымда жакшынакай эле ойноп жүрүшөт эле. Өтө ыңгайсыз болбойт эле, болгон ошо оорусуна эле өзүм чыдабайт элем да. Көп басканда кыйналып, анан жатышым керек болуп, жатып калганда кошула албай калат элем да, ойногондочу. Көбүнчөсү ушу үйдө кичине секирип койсом да чарчап калат элем. Бүгүнкү күндө азыр операциядан кийин такыр эле эшикке чыга албайм да. Кечке үйдө отурушум керек, мындай отурганда да чарчап калам, жатышым керек. Жарым саат жатып, жарым саат отуруп, бирок көп баса албайм. Өйдө карап уктап калсам, демалым чыкпай калат да, тура албай калам. Анан ошого только азыр бир каптал менен жатам жатканда, мындайынан вообще жата албайм. Оорудан сакайсам, чыгып турган сөөгүктү неге ушинтип ачыша берет деп врачтардан сурадым да. Сурасам, чыкканда сөөгүктөр бири-бирине тийгенде ачыштырат экен да. Ошо түздөгөндө ачышпай калса, неме кылып мен Америкага баргым келет. Америкага барып айтишник болуп, IT тармагын окуп, чет өлкөгө чыгып, өзүмө за границага баргым келет. Кыргызстанда азыр деле университетке окуганга мага такыр шарт болбой атат. Университетке барыш үчүн да баягы тепкичтерден чыгыш керек, мага атайын машина болуш керек, көп баса албайм. Көпкө турганда дагы буттарым ишип кетет экен да. Буга чейин кыйла аракет кылып курстарга окудум, чыгып басып барып, бирок өзүм кайра бутума неме болуп калды да, бутум ишип кетти да көп турганга. Азыр ошон үчүн только онлайн үйдө эле өзүм үйрөнүп атам IT тармагын. Ошо кыялым ушул IT тармагын толук үйрөнүп Америкага кетким келет. Анткени ал жакта шарттар көп да, мен үчүнчү азыр бир жакта вообще шарт жок. Тепкичтерден көтөрүлгөндө дагы бийик да өтө. Автобуска дагы чыга албайм өзүм. Урматтуу кыргыз элим, сиздерден колуңуздардан келишинче жардам сурайм. Мен дагы ушинтип белим түзөлүп, жакшы болуп, өзүм кыялданган мечталарыма жеткенди каалайм. Ушул колуңуздардан келишинче мага жардам берип коюңуздарды суранам. Анара буга чейин Кыргызстанда операция болуп, бирок доктурлардын кемчилигинен эч кандай жыйынтык болгон эмес. Бел умурткага коюлган темир ириңдеп доктурлар кайра алууга аргасыз болушкан. Андан кийин эле Анаранын бел умурткасы тез убакыттын ичинде минтип кыйшайып кеткенин атасы Сталбек мырза айтып берди. Бул кичинесинде жакшы эле чоңоюткан, бир 3 жаштарында билип калдык окшойт. Моюну бир жака кыйшая баштаган да бунунчу. Моюну бир жака кыйшая баштагандан больницага алып бардык. Алып барсак бир тамыр тартып калат, ошо тамырды кесип койсо эле болот деген. Анан ушу 2 жашта болсо керек эле. Анан тамырын кестирген, операция кылып кесишти. Кесип анан ушудан кендеп жүрдүк. Адан кийин эле уже сөөгүктөрү чыга баштады да.
ошо 4-5 жаштарда билинип калды кадимкидей элечи. Сөөктөрү чыгып эме болуп. Анан ошо баягы Бишкектеги Жумабеков деген врачты угуп, анан ошо кишиге консультацияга алып бардык Бишкекке. Алып барып көрсөттүк, анан жакшы кабыл алды, көрүп анан азыр кызыңар жаш экен, 12 жашка келгенде чыкканда алып келесиңер, операция кылып берем деди. Макул анан келе бердик, анан жылда барып консультация алып турдук да. Консультация алып турдук, көрүп жакшы эле эме болуп аткан. Анан 12-ге чыккандан кийин анан айткан акчасын кылып өзүн алып барсак, мен кыла албайм деп койгон да. Мен башка жакта операциям бар, колум бошобойт. Кыла албайм деп койду. Анан не кылсак десек, анан ошол бир учениги бар экен Москвада ал кишинин. Ал кишинин Москвада учениги бар экен, анан ошо кылса ошол киши кылат, ал деле ушундай профессор, күчтүү врач деп эме болуп, анан ошо кишинин номерин таап, ал менен байланышып сүйлөштүк. Сүйлөшсөк, ошо $8,000 акча бересиңер деген. Келип кеткен самолеттун билетин алып бересиңер. Анан гостиницаны төлөп бересиңер. Анан келип кылып берем деди. Анан биз да макул болуп, анан жетпеген акчаны кайра чогултуп, анан кийин 2014-жылы 2-январь болуш керек. Ушу жаңы жылдан эртеси эле да, 2-январда анан операция кылдырдык. 6-7 саат операция кылып, анан удачный болду, жакшы болду деп эле чыгып. Ошол жерде чогуу ишти, эме чогуу окуган группалаш бар экен, Марат деген врач киши. Ошо дайындап, ушул киши карайт биягына, мен кеттим да Москвага кетип калды. Анан ошол жерде жатканыбыздан кийин, анан 3 күндөн кийин анара кызым эме болуп кан кусуп баштады. Кан кусту, анан врачтар бар жогу келип көрүп, консилиум болуп, ал бул кыскасы билбей коюшту неден болуп атканычы. Анан 4-чү больница, баягы взрослый больница экен да, көп детский эмелер жок экен ал жердечи. Анан 3-чү детский больницага которгонбуз анараны. Которган ошол жердеги врачтар эми өздөрү жакшы врачтар экен бар жок. Ошолор карап, ошолор эме кылды, кызымды айыктырып беришти да, баягы кан кусканын токтотуп. Бирок ошону эмне себептен кан кусканын билген жок эч ким. Аны билбей койчу. Бул кызыма темир койгон. Кызым мындай болуп түздөлүп калган. Тура эле түздөлүп эме болуп калды, анан темирди койду. Бул түздөлүп калды. Болду, жакшы болду деп кетип, анан кийин айтып атпаймынбы, ошо темир 100дөн 1 адамга жакпай калат экен. Ушу менин кызыма жакпай калыптыр ошол темир. Организм принимать этпей коюптур. Ал организм принимать этиш керек экен ал темирдичи. Анан мына эмеден жамбашка чейин кесип койгон да. Анан ошол жерин биз 3 ай жаттык больницада. 3 ай больницада жатып, күндө перевязка кылат, башка кылат. Анан акыры кечине ушундай жер калганда биз которулуп чыгып келе бердик да больницадан. Чыгып келип аялыма үйрөтүп коюшту, мындай кыласың. Анан бул перевязка кылып жүрдү. Ушу кечине жер эме болбой койду да, сакайбай койду. Ириңдеп, күндө эртең менен баягы туптарлап перевязка кылат, болбой койду. Анан 1 жылдан кийин Жалдагы больницага алып бардык, Бишкекке. Алып барсак Бишкекте башка эле врачтар көрүштү дагы. Но ириң мээге тебиретир турган болуп калыптыр. Буну срочно алыш керек темирди деп туруп анан кийин кайра 90.000 сом акча алышып. Кайра темирдин алып койду да. Анан эми ошол анан кайра сен айтмакчы ошо эмеси оорусу кайра өчүп кетти. Сөөктөрү туура эмес өсүп кетти. Ошол темирди койгон эле, бирок түздөлүп жакшынак болгон бирок. Эми бул кызымы ушул малга чейин больницадан башыбыз чыкпайт да, биздин больницага барабыз. Көп ооруйт бул анара. Анан кичине грипп болсо деле жатып калат. Анан ушул малга чейинки операциясын эми өзүбүз эле ата-энемин жардамында өзүбүз эле эме кылдык эле. Акча коротуп, өзүбүз колубуздан келишинче операция кылдырдык эле. Эми азыр бул операциясына көп акча кетет экен. Буга биздин каражатыбыз жетпей калды. Биз колубуздан келбей калды анча акча эме чогултуш. Анан ушу менин кызым да ошол сакайып келип атат, азыр видеолорду көрүп атабыз, көп адамдарды көрүп атабыз. Ошолордун катарында ушу менин кызым да болуп калсын. Ошолорго окшоп барып операция болуп келип калсын менин кызым. Ушул кызыма да жардам берип койгула. Суранам. Бүгүнкү күнү Анаранын апасы Шаткүл айым кайрылбаган доктору, барбаган ооруканасы калган эмес. Кызын жакшыртуу, бел умурткасын түздөтүү үчүн ата-эне колунан келишинче чуркаган. Ал эми минтип издеп жүргөн чечим табылганда, жалпы кайрымдуу кыргыз элине муктаж болуп, жардам суроого аргасыз болушууда. Кызымдын ушул бир жакка эмеси
далбыз жагы чыгып кеткенде ушул жери сколиоз 4-степень деп ушундай диагноз коюшкан врачтар. Анан бияктан Кыргызстандан ушуна жерден бияка чейин кесилип темир коюшкан эле да. Анан ал ушу 1 жылга чейин ушу операция убагында кандай болгонун билбей калдык. Биз врачтар ушу дене кабылбады деп эмени темирди 1 жылдан кийин алышкандан кийин ушу жерден ириң чыгып мына шовдор ажырап кеткен болчу да, ачылыпчы. Ошол жерден ириң чыгып эле туруп алды да 1 жылга чейин. Анан кайра ал темирди алгандан кийин сөөктөр мынтип кайра чыгып кетти да. Ага чейин ошо операциядан кийин бир аз түзөлгөн болчу да. Азыр эми мына жылдан жылга эле ушул сөөгү мына жери өсүп келип атат да, бой өскөн сайын сөөктөр да өсүп келип атат. Алгачкы жолу билгенибизде бул Анара өзү төрөлгөн мезгилде жашынакай эле төрөлгөн да, бүт элдердин балдарындай эле жашынакай төрөлүп эле анан ушу 1 жашка келгенде басып баштаганда эле уже ушу бир жака кыйшайып баштап басып баштады да. Ошондо бизде ошто областной детский больница бар. Ошол жерден алып барып врачтардан консультация алганы алып баргам, өзүм эле байкап элечи. Анан ал жерден ошол ортопедтер врачтар көрүп кырбай шея экен деп диагноз коюшкан. Кырбай шея экен, анан мойну да кыска, короткий экен, ошон үчүн срочно операция деди да. Анан ошону угуп эле кичинекей эми эле жаңы эле баскан балага кандай операция жасалат, бул кандай операциянын кандай болуп кабыл алат деп аерден ыйлап кайра көтөрүп келе бергем да операцияга. Анан үйгө келип үйдө атамдар менен кеңешип ушундай операция деп атат деп анан кайрадан биз ойлонуп 1 айдын ичинде кайрадан алып барып анан операция жасатканбыз да. Ага чейин карасак уже көкүрөк сөөктөрү өсүп баштады да, чыгып баштады. Далысы бир аз чыгып өсө баштады. Карасак уже денеси түзүлүшү бузула баштады. Анан ошол мезгилде анан кылдырбасак болбойт экен деп барып анан ушу тамырын бошотуп мойнунан операция жасатканбыз. Андан кийин эле ошо сөөк өткөндөн кийин түзөлүш кыйын болуп калат экен. Кийин ушу постоянно массаж менен жүрдүк, ай сайын массаж жасатып жүрдүк. Бүгүнкү күндө абалыбыз, кызымдын абалы ошо сөөгү барган сайын эле өсүп келип атат. Ошо чыккан сөөктөрү өсүп, анан ошо мурунку бияктан Кыргызстандан жасатылган операциядан кийин ушу ички органдары иштебей калган. Кызым өз алдынча туалетке бара албайт, чоңго да кичинеге да бара албай калган. Ошончо жылдан бери эле ушу памперс менен жүрөбүз. Анан бүгүнкү абалы кыйын эле болуп атат да. Анан ошол себептен чет жакка чыгып операция кылдырганга муктаж болуп турабыз. Четтеги операция жасай турган врачтардын айтуусу боюнча дагы аябай рискованный операция болот деп айтып атышат. Этап менен 2-3 этаптуу операция болот деп айтып атышат. Урматтуу кыргыз элим, ушу сиздерден суранарыбыз, бизге колуңуздардан келишинче бир аздан болсо да жардам берип койсоңуздар. Ушу Анара кызымдын дагы ушул ден соолугуна кайдыгер карабай, көптүн көлдүн катарында ушу кызым дагы ушул жакшы болуп, ушу элдин катарында өз теңдүү кыздардан катарына кошулуп, ушундай өзүнүн ойлогон ой максаттарына жетип, келечекте бактылуу болуп жашашына бир аздан кол сунуп койсоңуздар. Анара митип оору балда турса дагы билим алууну калтырбайт. Азыр IT тармагын изилдеп окуп жаткан кезде билимдин аркасы менен жүрүп, атайын проект жазып, таттуу чыгаруучу долбоорду утуп алган. Мынтип бел умурткасы кыйшайып турса дагы Анаранын жетишкен ийгиликтери көп. Ушу грантты USAID-тен утуп алдым. Неме бизнесмендерге атайын жаш кыздарга, жаштарга деп ойнотуп чыгарып турушат да. Грантты ошол жактан Facebook'тан көрүп эле катышып көрөйүн деп катыштым. Катышып жазып, анан анкета толтуруп, ушул неме образованияларды утуп алып, аларга бул жака чейин алып келип орнотуп беришти USAID-тен. Анан биз азыр ишибизди токтотуп калдык, акча топтогондон бери. Ага чейин иштеп атканбыз. Печеньяларды, тортторду жасап, заказга сатып аттык. Өлкөбүздөгү докторлордун туура эмес кылган операциясынын айынан азыр бел умурткасы кыйшайбастан өз алдынча дагы дааратканага бара албайт. Албетте, мындай тагдырды уккан адамдын жүрөгү сыгылат. Урматтуу кыргыз эли, келиңиздер, кайдыгер карабай колубуздан келген жардамыбызды Анарага берели.